Bir bактылуу болбогон адам өзүнүн уулун bir danışman alımga жиберет экен. Мен бактылуу эмесмин дейт экен. Колунда бар, бирок бактылуу эмесмин. Анан баласы danışmanды айыл издеп отуруп, акыры bir danışman адамды таап келет экен, аксакалды. Таап келсе адам көп дейт. Мындай ушундай bir эмеде очередь турат дейт. Анан эптеп кечке чейин күтүп кирет экен. Кирип анан салам берип, атасынын эмне нерсе менен ооруп аткандыгын, оору деген эми бактылуу эмес экен атасы. Ыраазы эмес мындай ачканда. Бардык нерселер бар. Кийим десе кийим, жей турган тамагы бар, дүнүйөсү бар, малы бар, үй бүлө бала, бүт барлар бирок бактылуу эмес. Эмнегедир? Бүгүн андайлар да көп. Себеби анын жан дүйнөсү бактылуу эмес. Анын моожагы рахаттуу эмес деп айтабыз. Башка нерсе менен толтуруп койгон. А тиги киши дагы карап туруп сурайт экен да, "Ушу атам бактылуу болбойт экен, ошого сизден бир кеңеш угайын деп келдим эле" десе, "Мен бактылуулуктун сырларын сени менен бөлүшкөнгө убактым жок" деген экен дейт да. Андан көрөк бар дагы bir 2 saat айланып кел депти. Биздин айылдын бакчасын, эмесин көрүп кел. Бирок бир шартым бар. Мына кашыкты ал, 2 тамчыны майды куюп, ушуну алып барып эми эмне кылып кел? Төкпөй барып көрүп кел дептир. Жанагы бала ою кашыктагы май төгүлүп калбасын деп, 2 тамчы май төгүлбөсүн деп, айылды бүт айланып 2 сааттан кийин келип, "Мына келдим" дейт экен, "Данышманым келдим, мына алып келдим кашыкты" десе, Данышман айтат экен дейт, "Бактарыбызды көрдүңбү? Табиятты көрдүңбү? Муну көрдүңбү? Шаркыратманы көрдүңбү" десе, "Жок, көргөн жокмун" дейт экен. "Кечиресиз, чынын айтайын, бу кашыкты эле карап келдим" деген экен дейт. Десе, "Бар" дептир. Эми барып, ар бир нерсеге көңүл назарыңды салып, жакшына калып карап кел дептир. Бакты кара, эмне бар экен, тоону кара, кандай тоо экен, бизде укмуш сон кооз дептир. Ар бириңиздердин балким айылыңыздар эсиңиздерге келип аткан болушу мүмкүн азыр. Туурабы? Жайлоо, же болсом шалда аккан суу мисалы үчүн. Ошондой бир эмени карап кел десе, бул дагы колуна кашык берет, 2 тамчы жанагында майды куюп берет. Алып, бул жолкусунда буйрук алды да, подсознание деп коет, арттагы бир эмне кылды? Барып ар бирине кылдат мамиле кылып келейин деп, тоону карайт экен, сууну карайт экен, бактарды карайт экен. Анан келип айтат экен, "Укмуш кооз экен айылыңыздар. Сонун экен, сууну көрдүм, бакты көрдүм, могу жерде мондай жаныбарлар бар экен, тигиндей бар экен" деп, "Көрдүң го" дептир. "Кашык гана" дейт экен да, "Май гана кашыктагы. Жок, май төгүлүп калган, аны унутуп калган экенмин" деген экен дейт да. Ошондой айткан экен дейт. Чындыгында мына ошол кооздуктар ааламдагы баягындай бактар, дарактар, бардык мына ошо кооздуктардын бардыгы жараткан ааламдын жаратуучусу болгон Алла Тааланын кудуретине таазим кылыш үчүн дейт. Көрө билсек, өзүбүздүн көп дүнүйөдө күнүмдүк турмуш деп туруп, мына ушул кооз нерсени назар салып карай албай атабыз. Кээде бирөө тартып койгон картина деп коебуз, сүрөткө кызыгып, укмуш сонун тартылыптыр, мына тоо менин айылымдагы эле тоодой экен дейбиз. Карап жатып калабыз, миңдеген акчалар менен сатып алганга даяр болобуз. Миллиондогон акчалар менен сатып алганга даяр болот кээ бирлери. Бирок ошол чыныгы сүрөттүн артындагы чыныгы табияттын тартып жаратуучусу болгон Алла Таалага мынчалык таазим кыла албайбыз. Ошондон жанагы аалым киши сабак бериш үчүн айткан экен дейт. "Мына азыр чыктың, табиятты көрдүң, ааламдын кооздугун, бүт баарын көрдүң, бирок жанагы 2 тамчы менен унутуп калдың го" дептир. Ошондон дейт, "Сен кооздукту да көрө бил. Бирок жанагы экөөнү жаныңда ала жүр" деген экен, төкпөй. Сурайт экен да, "Бул эмне 2 тамчы? Эмне сыры?" десе, "Айтайын сырын" дептир. Биринчиси тамчынын бул ден соолук деген экен дейт. Ааламда жашайсың, бүтүндөй баардык кооздуктарын көрүп атасың, ошонун баардыгын сезип, туюп жашап атып, ден соолугуңду унутуп калба. Жумуш деп, түйшүк деп, тиричилик деп, ден соолугуңду унутуп калба дептир. Биринчиси. Экинчиси эмне десе, достор деген экен дейт.